жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы курамында. Султангазы Жороев сот системасында эмгектенгендигине туура 10 жылдын жүзү болду. Бул жылдар аралыгында Баткен жана Жалал Абад облустарында эмгектенип келген болсо, акыркы 1 айдан бери Нарын облустук сотунун судьясы болуп иштөөдө. Жер которуп иштөө, тажрыйба топтоодо жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат дейт. Ротациянын бирден бир жолу бул коррупция менен күрөшүү болгон. Ошол себептен ротациялоону президентибиз ротациялоону туура көрдү деп ойлойбуз. Жарлык чыккандан кийин биз бул жака Нарын облус сотуна келиштип атабыз. Бул жол туура эле деп ойлойбуз да. Ошондуктан иштеп мыйзам талабына ылайык иштейбиз мыйзам чечиминде. Каарман үй бүлөсүн көчүрүп келип, учурда ижарага алган 2 бөлмөлүү үйдө жашайт. Ротация болуп келген судьялар үчүн турак жайдын ижара акысы өлкө казынасынан төлөнүп, алардын ачык айкын таза иштөөсүнө ар тараптан шарттар түзүлгөн. Жолдошумдун жумушуна байланыштуу Нарынга келип иштеп отурукташып ошол жашап калдык. Буга чейин Баткен областында жашап келдик. Анан кийин Жалал Абад областында, Жалал Абад шаарында жашадык. Бияка келгенде квартира боюнча эч кандай маселе болгон жок. Келгенде эле даяр болуп, квартира даярдап коюшуптур. Келип эле сразу жайгашып, бүт шарты менен суу бар, отопление кышында жакшы берет деп атышат эми. Ошо жаныбызда жакын бала бакча, мектеп баары жаныбызда. Эч кандай кыйынчылыктар жаралбаса керек эми. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров буга чейин сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашырууда ротация кылуу зарыл экендигин билдирген. Мындай кадам сотко чейинки өндүрүштөгү кемчиликтердин бардыгын ачыктоо аркылуу тергөөнүн сапатын кыйла жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзөөрүн белгилеген. Бул боюнча иштиктүү аракеттер жүргүзүлүп, өлкөнүн бардык аймактарында ротация толук ишке ашырылды. Нарын облусу боюнча жалпы 24 судья бар болсо, анын 18и жаңы дайындалды. Өзгөчө баягы белгилеп кеткендерче, ротациянын максаты региондорго которуу болуп аткандыктан көпчүлүгүн түштүк региондорундан соттор которулуп келди. Азыркы убакта алар убактылуу болсо да турак жай менен камсыз болушуп, үй бүлөсү менен көчүп келишип, сот адилеттүүлүгүн аткарууда өз ордунда ийгиликтүү иштеп жатышат. Бул ротациянын максаты биз ойлойбуз жыйынтыгы чыгат деп. Өлкө башчысынын жарлыгына ылайык ротациянын ишке ашырылышы эми сот адилеттүүлүгүнүн орун алышын шарттап, калктын аталган тармакка болгон ишенимин жакшыртат дегенге үмүт чоң. Чапара Садыкказиева, Жолдошбек Курманбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары.